Assalamu alaikum ардактуу мекендештер, Тез кабар каналынын көрөрмандары, саламатсыздарбы? Амансыздарбы? Мына ошентип Кыргызстандан чыккан зияратчылар Сауд Арабиясындагы ыйык Медина шаарына кирип келдик. Азыр Медина шаарындагы эл аралык аэропорттон чыктык. Бизди Кыргызстандан келген зияратчыларды мындай чоң автобуста тосуп алышты. Азыр биз автобуска чыгып жайгашып жатабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Мына ушул автобус менен буюрса мейманканага чейин барабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Алыстабай туруңуздар. 15 күн бою биз сиздерге Кербен Тур туристик компаниясы менен биргеликте умра сапарларын, умра амалдарын сиздерге чагылдырып турабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыздар? Келип алдыңыздарбы, ажака? Сонунбу? Мына ажакаларыбыз баштаган жамаат мына ушинтип кубанычтуу. Алла разы болсун. Келип алды. Алла разы болсун. Кандайсыздар? Алхамдулилlah. Келип алдыңыздарбы, жакшы? Рахмет. Кыргызстандан? Рахмет. Кыйналбадыңыздарбы? Мына Кыргызстандан келген зияратчылар бул жерде 3 топ бар азыр. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы жетип алдым. Жакшы жетип келди. Караңыздарчы, энелерибиз дагы жакшы жетип алып. Эне кыйналбадыңызбы? Бакубат экенсиз. Там бердим. Бакубат экенсиз. Өмүрүңүздү берсин. Мына зияратчылар. Урматтуу ажаталар, апалар, акалар, эжелер. Мына алхамдулилла Мадинага келдик. Алла Таала мына ушул нерсени кадыр кылган экен. Алхамдулилла сак саламат жетип алдык. Бул жерлер Мадина, баарыңыздар жакшы билесиздер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң сүйүктүү деген шаарларынан бири. Азыр ушул жерлерден баштап салаватты көбүрөөк айтыңыздар. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Маккада оор күндөрдү кечирип атканда ушул Мединанын ансарлары бизге келиңиз, Мадинага келиңиз, биз сизге жардам берели, ушул жерден исламды жайылтыңыз аламга деп, мына ушул Мадина шаарына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенин баарыңыздар билесиздер. Пайгамбарыбыз Мадина жөнүндө өтө көп айткан хадистери бар. Ошол хадистердин бирөөнү мен сиздерге айтайын. Ким өлгүсү келсе, мына ушул Мадинада өлсүн деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Макканы да айткан эмес. Биз азыр сапарыбызда аэропорт менен Гастиница шаардын аралыгы жакын. Кудай кааласа азыр Гастиницага барабыз. Гастиницада жайланышабыз. Ушул жерден биздин ажуашчылардын миссиясы ушул жерден башталат. Сиздерден сураныч, ажуашчыңыздарга көбүрөөк ынаныңыздар. Ошолордун айтканынан чыкпаңыздар. Жанагы мойнуңуздарга таккан бейжиктерге этият болуңуздар, эми ушул жерден башталат. Адашып калсаңыздар, же болбосо гостиницалардын баардыгы окшош, харам мечитинин ар бир эшиктери окшош. Адашып калуу учурлар ушул жерден башталат. Ошондуктан биринчи орунда бейжиктериңиздерге гостиницага барганда гостиницанын карточкаларына, адрестерине бирден чөнтөгүңүздөргө салып алыңыздар. Андан кийин кандай жакка чыга турган болсоңуздар, досторуңуздар, тааныштарыңызга кете турган болсоңуздар, ажуашчыңыздарга сөзсүз бир ооз айтып коюңуздар. Мен бул жака кетип атам, мен мындай иштер кылып атам. Анткени мына ушул амирге итаат, ошол ажуашчыңыздарга баш ийүү мына ушул жерден башталат. Ушул нерселерге көбүрөөк көңүл бөлүңүздөр. Андан кийин биз бул жер умранын шарттарына кирбейт, билесиздер. Бул жер Мадина зиярат. Ушул жерден эртеңки умрабыздын кандай болушун, кандай аткарылышын ушул жерден үйрөнөбүз. Анан микаттан баштап умрабыздын биринчи шарты, биринчи рүкүнү эхрам оротуну башталат. Аэропорттогу посткай.
Ушул жер. Nerede dedin? Андан сырткары биз бул жерде баарыңыздар билесиздер, өзү бул дүйнөгө биз конокпуз. Азыр гостиницага бөлүштүрүүдө мен палам менен турат элем, мен түкүм менен турат элем, мени ушу менен бөлүп коюңуз деген нерселер башталат. Ошону ажыбашчыңыздар бөлсө, ошо менен бөлүнөсүздөр. 3 кроват, 4 кроват болот. Ошону кандай бөлсө ошого ынаныңыздар. Мен муну менен турбайт элем, мен муна менен турат элем деген нерселер башталат. Ошого көңүл бөлөңүздөр. Анткени биз 15 күндүк сапардабыз. 15 күндүк сапарыбызда көбүрөөк гостиницада жатып эс алыш эмес, харамда ибадат кылганга аракет кылайлы. 5 убак намазга өтө жакын мечит, биздин бара турган мечитибиз. 5 убак намазды харамда окуганга аракет кылайлы. Гостиницада деле окуп алам, же кийин деле барып окуп алам деген шайтандын азгыруусуна адашпаңыздар, алданбаңыздар. Мүмкүн болушунча 5 убак намазды харамда имам менен, жамаат менен окуганга аракет кылайлы. Андан кийин бул Медина мечитинин тарыхы жөнүндө, мунун фазилеттери жөнүндө бизде чогуу келген алымдарыбыздан бар, устаздарыбыздан аны биз сиздерге айтабыз, сабактарды уюштурабыз, зыяраттарды уюштурабыз. Кудай кааласа ошого көңүл бөлүңүздөр. Биз азыр бардыңыздар, чарчадыңыздар, урсагыңыздар ачты, кыйналдыңыздар. Азыр эч нерсе көтөрбөй турат, эч нерсе уккуңуздар да келбей турат. Ошондуктан мен сөздү көбөйтпөйм. Биз азыр гостиницага барабыз. Комнатаңыздарды аласыздар. Анан гостиницанын карточкасын алып, мечитке барып, шамды окуганга аракет кылабыз. Шам куптанды окуп келгениңизден кийин, андан кийин жакшы эс алып алыңыздар. Эртеңден баштап ибадатты жакшы аткарганга аракет кылабыз иншалла. Ошондуктан аз барганда жүктөрүңүздөрдү, чемодандарыңыздарды алып, гостиницанын ресепшинине кире беришин холуна киресиздер. Ажыбашчылар комнатаны бөлүштүргөндөн кийин ар бириңиздер комнатаңыздарга жайгашып, андан кийин шамда харамга барып намаз окуп, анан куттанды окуп келсеңиздер, ошодон кийин ажыбашчыңыздар курсагыңыздардын көйгөйү менен кам көрөт. Ошо менен бүгүн жакшы эс аласыздар, жолдо кыйналдыңыздар. Эртеңден баштап, баамдаттан баштап аракетти баштайсыздар, ибадатты баштайсыздар. Намазда мечитке киргениңиздерде, мечитте 5 убак намаздын календары көрсөтүлгөн. Намазды харамга барып окуганга. Биринчи келгендер адашып каласыздар. Бул жерде дүйшөмбү, бейшемби, кайшембе күндөрү тахажжуд намазына да азан айтылат. Ошол тахажжудка азан айтылганда багымдат экен деп адашып калбаңыздар. Багымдатка андан кийин өзүнчө намаз айтылат. Мечитте сиздерге дагы бир айтып коеюн. Китепканалар бар, китеп текчелер бар. Ошо текчелерде тафсирлер бар. Орусча, кыргызча тафсирлер бар. Ошол жерден алып окуйсуздар. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин билесиздер. Менин үйүм менен минбарымдын ортосунда жаннат раузаларынан болгон, бакчаларынан болгон бир бакча бар. Ким ошол жерде намаз окуп дуа кылса, дуаларын кабыл кылат деген жер бар. Биз бул жерди өзүбүздүн тил менен жашыл килем деп атап алганбыз. Азыр ошол жашыл килемди бир аз чоңойткон. Ошол жерде мүмкүн болушунча адам азыраак кезде барып, жакшы намаз окуп дуа кыласыздар. Анын жанында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам бере турган жер бар. Ал жерге салам бересиздер. Аялдарга багымдат намазынан кийин, күн чыккандан кийин, анан куптан намазынан кийин ошол раузага киришке уруксат берилет. Ушул 2 мезгилде гана аялдарга ошол жака киргенге уруксат берилет. Аны дагы ажыбашчыңыздар өзү жакшы түшүндүрүп, андай кирип, андай жол-жолдор менен учурашып, салам берип чыгыш жөнүндө. Бул жерде дагы бир мен айтып коеюн, дуа кылганда ар ким өзүнүн тилинде, өзү каалаган, өзү муктаж болгон, Алладан эмнени сурагысы келген нерсени дуа кыла берсеңиздер болот. Сөзсүз арабча айтыш шарт эмес. Ар ким өзүнүн тилинде, өзүнүн билген лугатында, сөзүндө, эне тилинде
дуа кыла бересиздер. Мүмкүн болушунча дуалар кабыл боло турган мезгилдерде кайсы учурларда кантип дуа кылыш керек шарттарын айтып, анан Алла Тааладан дуа кылыңыздар. Өзүңүздөргө, ал жактан ооруп жаткандарга, мага дуа кылып кой деген бурадарларыңызга, тааныштарыңыздарга, аларды дагы бул жака чакырышын Алла Тааладан сураңыздар. Өзүңүздөр дагы бул жерге келгенде жөн эле турист болуп эле рия же болбосо сум'a менен болуп калышынан этият болуп, ар убакытта ниетиңиздерди жаңылап, ушул ибадаттарыбыз халыс Алла үчүн болушун Алладан сураңыздар. Анткени шайтан ар бир учурда бизди адаштырганга аракет кылат. Ушудан этият болойлу. Кээ бир учурларда биз ушул шайтандын азгыруусуна кирип, бир аз рияга, сум'ага кирип кетип калабыз. Ушудан этият болойлу. Алла Таала да халыс ибадат кылышты бири-бирибизге эскертейли, эстетейли. Фазаккир иннама анта музаккир. Биз бири-бирибизге эстетүүчүбүз, унутуп турабыз инсанбыз. Ошондуктан ибадаттарыбыз мына ушул акча расход кылып, ушунча алыс сапардан келдик. Ушунча кыйынчылыкта келгенибизден кийин, демек ибадаттарыбыздагы Алла Таала разы боло турган, Алла Таала көрсөткөндөй, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге жол жобосун көрсөткөндөй таза ибадат кылып кетишти бардыгыбызга насип кылсын. Мына ушундай сапарларда келип отурабыз. Демек бир жерибизден Алла Таалага жаккан пенделербиз. Алла Тааладан дагы бир сурайбыз. Кылган ибадаттарыбызды, дуаларыбызды кабыл кылсын Аллахым. Бардыгыбыздын дилибизде максаттарыбыз болсо Алла Таала ошол максаттарыбызга жеткирсин. Мусулмандардын бурадарына болгон, бири-бирине болгон гайби дуалары кабыл, ошону бири-бирибизге, бурадарларыбызга, досторубузга, тууган урубузга, кошуналарыбызга дуа кылайлы. Анча-мынча көңүлүбүздөн катачылык кетип, таарынышып калгандар болсо кечиришейли. Кыскасы, мүмкүн болушунча бул жерде ибадат кылып калайлы. Арзубаган нерселерге деп бири-бирибиз менен көңүлүбүздү оорутуп, бири-бирибизди капа кылып, болбогон нерсе үчүн бекер күнөөгө батпайлы. Бул жерлерде 100 миң деген сооптарды алабыз деп, ошонун катарында дагы күнөөлөр дагы ошондой жазылып, күнөөгө дагы кириптер болуп калыштан Алла Таала өзү сактасын. Ибадаттарыбызды дагы бир жолу Алла Таала кабыл кылсын. Астыбызда ушу умра амалдары бар, иншалла ушу умра амалдарын дагы халыс, таза, өзү көрсөткөндөй Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай аткарыш керек болсо, ошондой аткарышты Алла Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсын. Өтө жакшы сөздөр болду. Ажы башчыбыз бүт баарын айтып берди. Мына Саудиянын королу Салманды сүрөт. Салман шейхтин сүрөт. Мына жерде жолдун оң жагында мына кайсы трасса экендигин билбейм. Оң жакта өтө чоң курулуш жүрүп атыптыр. Караңыздар. Өтө чоң объект экен. Гектар жерлерде. Караңыздар. Менимче Медина Сити салынып атат окшойт. Мына оң жакта өтө чоң курулуш. Ошонун жанында эле. Караңыздарчы. Күн ысык. Жанагы жолдун толуп тарап. Менимче бир 20-25-30 градуска чейин күн ысык. Мына курулуштун жүрүп атканын караңыздар.
экскаваторлардын иштеп жаткандарын көрдүңүздөрбү? Мына. Эки тараптуу жол, ортосунда пальма. Астында гүл, чекесинде живой изгородок. Мына курма дарагы. Караңыздар, курма бак экен. Медина өзү ыйык шаар, ыйык жер. Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз жер деген анын сөөгү коюлган жер. Аль-Харам мечитинде анын сөөгү жатат. Биз ага Медина шаарына келгенде көп салаваттарды айтышыбыз керек. Саллаллаху алейхи я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Расулаллах. Семьясы менен жашай берет да булар баардыгы. Мыналар домдор, көрүп турасыздар. Семьясы менен жашай берет. Мына жерлерди казыптыр, котлован казыптыр, жаңы үй салынат экен. Кыскасы мына ушундай. 5 кабаттуу үйлөр көп. Sallallahu aleyhi ya Resulallah, 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 sallallahu aleyhi ya Resulallah. Аль-Харам мечитине жакындап калдык. Бул Мединадагы централдык көчөлөрдүн бири. Буга чейин дагы 2 жолу келген учурда бул көчөдөн көп жолу өткөнбүз. Мына маңдайда өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аль-Харам мечитинин чыгыш тарабында чоң курулуш жүрүп жатыптыр. Эмне курулуш экендигин жергиликтүүлөрдөн же ушул жерде жүрүп окуган мекендештерден сурап билебиз. Маңдайда Аль-Харам мечитинин мунаралары көрүнүп турат. Мухаммед пайгамбарыбыздын сөөгү жаткан мечиттин купаласы дагы, жашыл купаласы дагы ушул жерден көрүндү. Саллаллаху алейхи я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Расулаллах. Барыңыздарга өзүмдүн Тез кабар каналынын атынан салам жолдойбуз. Сиздердин атыңыздардан Тез кабар каналы аркылуу пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга ысык саламдарды жолдойбуз. Мына биз Аль-Харам мечитинин чыгыш тарабынан келип калдык. Мына бул тосмонун ичинде сахабалар жаткан мүрзө. Буга да өзүнчө зыярат кылабыз буюрса. Караңыздар. Буга да өзүнчө зыярат кылабыз буюрса. Көрдүңүздөрбү? Мүрзө. Сахабалар ушул жерде Мухаммед пайгамбарыбыздын, Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын жакындары да ушул жерге коюлган. Саллаллаху алейхи я Расулаллах, саллаллаху алейхи я Расулаллах. Мына асыр намазынан чыгып кетип атышат. Шамга эртерээк барып туралы дегендер зыяратчылар кирип баратышат. Курма базарына келип калдык. Эсиңиздерде болсо, буга чейинки мурдагы былтыркы чыгарылышыбызда курма базардан сиздерге маалымат берген элек. Курма базары ушул зданиянын ичинде. Курманын түрүн сатат. Сөзсүз түрдө бул ыйык Медина шаарына келгендер ушул курма базарына келип курма алып кетишет. Биз мына асман тиреген мейманканалардын бирине келип калдык. Биз бара турган мейманкана ушул Аль-Харам мечитинин жанында жайгашкан, жакын, андыктан 5 убак намазды калтырбай мечиттен барып окуп келип турууга мыкты шарт түзүлгөн. Көрдүңүздөрбү гостиницаларды? Бүт биринчи этаждарында
таспилерди, жалтыр жултурларды, кийим кечелерди, тамак аштарды бүт баарын сатат. Көрдүңүздөрбү? Милиция кызматкерлери. Мынакей Мармара дейт мына жерде. Бул жакта болсо биз былтыры мына ушул Наркыбеттеги мейманканага токтогон болчук. Ушул мейманкананын үстүнкү кабаттарында жайгашып жашаганбыз. Мынакей келип калдык. Мечитке ушул жерден кирип чыгып турабыз буюрса. Биринчи катар. Оң жакка бурулабыз. Мына ушул биздин гостиница экен ушул жерде. Не дейт? Аляскара дейт. Андан кийинкиси окшойт. Мына Golden Tulip дейт, бул да эмес экен. Кийинки гостиницага барат экенбиз. Мына Рамада деген гостиница бар, ошого келип калдык. Охо, сол жакка экран коюп коюп турган, мурда экран жок эле бул жерде. Мына караңыздар, мечитти көрсөтүп турат экен. Экран коюп коюптур, чоң экран. О, түз барсак, оң жакта Медина шаарынын сот зданиясы ушул жерде жайгашкан. Мына жер мурда Куран музейи болчу. Азыр деле Куран музейи болуп иштеп атса керек. Көрөбүз. Өтө сонун жерде жайгашып турбуз. Бул нерсени уюштурган компанияларга, Кербен тур компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Келип калдык. Sallallahu aleyhi ya Resulallah, 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 sallallahu aleyhi ya Resulallah. Azekavuz düştü. Biz dağı mına Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Muhammed. Özümün dostlarımga. Qanday? Qanday dostum? İşler yaxşımı? Malades. Alzamasın. Mana bizni kütüp alıştı. Mına uşul gostinitsada ekanmiz. Mına uşul meymanxonada Al Madina Golden Hotel deb yozilib turadi. Naragı arabcha yozilib tur, men aga tushunmadim. Bizdin ziyoratchilar tushib atishadi. Sumkalarini hozir tushirishadi. Mana meymanxonaning xizmatkerlari bunday tachkalarini olib kelib, uje sumkalarni juktib atishadi. Ko'rdingizlarmi? Ulan aka qanday geldiniz? Yaxshimi? Maşallah. Buyuk yerga geldiniz. Maşallah. Ay malades. Özü bilip ele жүктеп атат мына бала. Мына ушул мейманканада болот экенбиз. 4 күн ушул мейманканада болобуз. Канча кабаттуу экендигин билбейм, бирок бизде азыр ажы башчыларыбыз бөлмөлөргө бөлүп жайгаштырып жатат. Мына кыргыздын калпагын кийип келип, мына ушул жерде агаларыбыз турушат азыр. Энелерибиз, эжелерибиз, жеңелерибиз бул жакта.
Мына пенсионер энебиз бул жерде. Мына ушуну менен мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Эми кийинки чыгарылышта сиздер менен кайрадан жолугушам. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз мейманканага жайгашалы, эс алалы. Лайк басууну, комментарий жазууну, дуа кылып коюуну унутпаңыздар. Барыңыздарга мына ушул ыйык жерге келип зиярат кылуу, умра, ажылык амалдарын аткарууну Аллахым сиздерге насип кылсын. Көрүшкөнчө.